мыйзам долбоор боюнча азыр 109-5 беренеси боюнча туура белгилеп айтып кеттик. Буга чейин кесиптешибиздин мыйзам долбоорунда да бул нерселер камтылган эле. Бирок негизинен мыйзам долбоорду мен окуп чыктым. Колдосок болот. Себеп дегенде бул жерде өзгөчө ошол башталгыч класстарга бул жерде ошол 21-жылдын 13-декабрындагы президент кол койгон 561-жарлык боюнча ошол ар бир билим алууга барып аткан 1-класстын балдарына ушул жер аябай туура болуптур. Сөзсүз түрдө башталгыч класска барып аткан балдарга экзамен болуш керек депчи. Бул жалпы эле билим берүү мекемелерине же болбосо мамлекеттик гана мекемелерге, мисалы жеке өзүнчө ачкан мектептерге дагы көбүнчөсү ошо 1-класстан баштап эле экзамендин негизинде кабыл алат да. Надира Санташевна. Бардык балдарга Конституцияда дагы, анан билим берүү мыйзамында дагы, анан жарлыкта дагы менчигинин формасына карабастан бардык каалаган билим берүү уюмуна өтүп атканда бул норма иштеш керек да. Эч кандай бөгөт коюлбаш керек. Анда болсо туура мыйзам долбоорун алып келип атасыз. Анда колдойбуз. Андан кийин Надира Санташевна мыйзам долбоорунан сырткары учурдан пайдаланып, биз азыр 25-жылдын башында турабыз. Бизде эми азыр титулдук тизме боюнча, ошо капиталдык салымдар беренеси боюнча сиздер мен мурунку жыл 24-жылда баса белгилеп айттым эле министриңиздергечи. Азыр титулдук тизмени сиздер белгилеп атасыздарбы же дагы эле Минфин аркылуу белгилеп атабы мектептердичи? 25-жылы кайсы жерге канча муктаждык бар, кайсы жерге куруш керек мектепти, бала бакчаны? Биз финансы министрлигине дагы, анан жанагы курулуш агенттигине ар бир айылдан, ар бир шаардан бизге түшөт муктаждыктар. Анан дароо ошону талдап, тактап туруп, анан ошого жөнөтөбүз да. Анан алар биргеликте ушул бүт жанагы биздин муктаждыктар даяр болору менен алар дароо баягы тизмени биргеликте түзөбүз да. Биз заказчы катары жөнөтөбүз да аларга. Так жооп берсеңиз, сиздерди эсепке алабы, силер берген багы? Канча пайызга эсепке алышат? Бүгүн тилекке каршы Минфин өзү эле Госстрой менен чогуу турабы? Кайсы жерге салыш керек, өздөрү белгилеп эле ошол жерге салып атышат. Анализ жок, бирдиктүү анализиңиздер жок да силерде деле турабы? Жок, биз эгерде мисалы бизге көп кат келет да, ар бир айылга ошо жерге керек деп. Бирок биз ошо жергиликтүү билим берүү уюмдары менен биргеликте анализ жасап, анан заказга жиберебиз да, керек болсо эгерде. Мисалы авариялык абалда болсо, же болбосо балдар батпай жатса, же болбосо жок болсо, ошону тактап туруп анан жөнөтөбүз да. Биздин муктаждык деп туруп. Надира Санташевна, сиз суроону дагы деле түшүнбөй атасыз да. Мен сизге айтып атам, бирдиктүү анализиңиздер барбы? Мисалы Кыргыз Республикасында, мисалы 7 областтын кайсы районго, кайсы айылга 25-жылкы аябай муктаждык болуп аткан мектептер жок да силерде? 25-ке, 26, 27-жылкы алдыңкы жылдарга иш планда жок да силерде турабы? Жок, бар. Мен сизге жибербейинби? Жумушка барганда алып туруп, акыркы анализибизди сизге жөнөтөйүн. Мондай муктаждыктардын баарын жибердик деп. Эми тилекке каршы ушундай болуп атат да, бир жок болсо эле сизге кат жүзүндө беребиз, ошо боюнча маалымат келбейт. Анан себебин эмне үчүн айтып атам? Бул мамлекеттин каражаттын акчасын туура пайдалануу боюнча да бул маселенин бардыгычы. Ал бардыгы ошо элдин акчасы, аны сарамжалдуу туура бөлүштүрүшүбүз керек. Эми сиздерде бирдиктүү ошо анализ болсо, ошонун негизинде бөлүштүрсөңөр бир эффективдүү болмок да. Мисалы кээ бирки райондордо бар типовой чоң 2 этаж, 3 этаждуу мектептер бар, бала толбой турат. Бир жерде калк жыш жайгашкан, балдар 4 сменада окуп атат.
Ал балдар деле ушу биздин жарандарыбыз да, алар деле татыктуу билим алууга, жакшы условияда билим алганга татыктуу да аларчы. Туурабы? ооба мурда ошентип баягы көбүрөөк ким баягы чуркап келип улам Гостройго же Минфинге кирсе ошол жерде мектептер салына берчү. Азыр андай практика токтотулду. Азыр биз толук анализ кылып чыктык, сизге жөнөтөм. Ар бир район, ар бир шаарды анализ кылып чыктык. Анан эң калк жыш жайгашкан жерлерге приоритеттүү деп ошол жерге куруңуздар дедик. Эң биринчи коопсуздук дедик. Жана авариялык абалдагы мектептерди эң биринчи иретте куруп бериңиздер дедик. Экинчи иретте жанагы аябай остро нуждающийся, баягы абдан көп. Сиз айтып аткандай, сиз айтып аткандай көп смена окуп, балдар батпай жаткан жерлерге эң биринчи приоритет ошол жерге куруңуздар дедик. Бул нерсени эске алып атабы Минфин? Ооба, сөзсүз түрдө. Сиз берген маалымат менен буюрса салыштырып көрөбүз. Эгер сиз айтып аткандай так анализдин негизинде салына турган болсо, мен ойлойм бул эффективдүү болот. Себеби жогоруда туура айтып кеттиңиз, баягы ким көп чуркаса же ким баягы бюджет комитетте болсо, ошол жактагы эле салынып калбастан, тааныш билиштик кылбастан, ошо острый нуждающий, ошо эң керектүү жерлерге, жыш жайгашкан жерлерге, балдар толо турган бир жерлерге анализ менен ошол нерсени сиздер саясатын сиздер жүргүзүп беришиңиздер керек да. Минфин болсо каражат бөлүп берип, Госстрой анын салынышынын ошол качествосын текшерип берсе туура болмок. Жазуу түрүндө берип коесузбу 25-жылкы? Ооба, Жалпы сөзсүз. республика боюнча. Рахмат.